Ассаламу алейкум баарыңыздарга, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен жөнөкөй карапайым болгон 12 кашык деген пирогдун рецепти менен бөлүшөмүн. Андыктан видеону аягына чейин көрүүнү баарыңыздарга сунуштаймын. Каналымда чыгарылган видеолорду эң биринчилерден болуп көрүү үчүн каналга катталып, четтеги коңгурочону басканды унутпаңыздар. Эң алгач таптаза курuk идишибизге биз 3 жумуртканы чайып жана 12 кашык сахарды салып, жакшылап миксерлейбиз, агарып көргөнгө чейин. Пирогдун массасы ушундай коюу сгущенкадай абалда болгондон кийин 12 кашык суу май жана 12 кашык сүттөн кошуп, кайрадан миксерлегенде улантабыз. 12 кашык суу май куябыз деп айттым. Эсептеп көрөбүз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Эми сүттү куябыз. Эми унубузду 12 кашык салып алабыз, анан электен өткөрүп, биздин массабызга кошобуз. Биздин унубуз сөзсүз түрдө жогорку сорттогу болуш керек, анан сөзсүз түрдө эленген болуш керек. Эгерде электен өтпөй турган болсо, анда сиздердин пирогуңуздар көтөрүлбөйт жана ынык болуп, ичи бышпай калышы толук мүмкүн. Жарым пакет көптүрүштөн дагы кошуп алабыз. Байкаганыңыздардай, бул жерде эч кандай деле көп деле продуктаны талап кылбайт жана таразанын кереги жок. Болгону кашыктын жардамында өлчөп жасай бересиздер. Бул таразасы жок айымдар үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк деп айтсам болот. Болгону үйдөгү бар гана продукталардан жасалат. Караңыздар, биздин пирогдун массасы ушундай абалда болуш керек, өтө коюу эмес жана өтө суюк эмес. 180 градуста 30-35 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Пирогдун бышканын текшерүү үчүн спашканын жардамында ортосун сайгылап көрүңүздөр. Эгерде курук чыккан болсо, анда бышкан болот. Ал эми курук чыкпай бир аз нымдашкан болсо, анда быш элек. Ал үчүн сиздер духовкаңыздардын сырын билишиңиздер керек. Эгерде быш элек боло турган болсо, 35 мүнөт аралыгында, анда дагы бир аз коюп турасыздар. 180 градуста 35 мүнөттө пирогум бышып чыкты. Караңыздар, ушундай сонун болуп чыгат. Андан кийин ушундай кылып бетине бир аз сахардан себелеп койсоңуздар болот. Сахарная пудра деген.
Бул пирогду эч кандай мактоонун да кажети жок деп ойлоймун. Анткени видеодо өзүңүздөр көрүп тургандай бардыгы көрүнүп турат канчалыктуу кооз жана бийик болуп көтөрүлгөнү. Ал эми даамын сиз өзүңүз жасап, жеп, татып, анан мага отзыв калтырып койсоңуздар болот. Чындыгында даамы сонун болду. Мен болсо азыр ысык мезгилинде гана кесип сиздерге көрсөтүп жатамын. Чыдаган жокмун муздаганга чейин. Эгерде видеону толук аягына чейин көргөн болсоңуз, анда каналыма катталганды унутпаңыздар.